Саламатсыздарбы? Мен Жалилова Мыскал Исмаиловна, Лелек районунун Жаштык айылындагы номер 3 мектеп эксперименталдык гимназиянын 1999 жылкы энелер мектебинин угуучусумун жана мыкты эне конкурсунун жеңүүчүсүмүн. Мыкты эне конкурсунда биз Гапыр Мадаминов агайдын Ата-энелер сиздер үчүн деген китептерин боюнча 40 бетинде мыкты эне конкурсунун критерийлери бар. Ошолордун ичинен балдарынын жакшы билим тарбиясы, сабактарга катышуусу, мектеп менен байланышы, тазалык, сарамжалдуулук, энелик зарыл сапаттар жөнүндө конкурска чыкканбыз. Конкурста биз даярданып, изденип, мына ой гүлдөрү деген китеп боюнча жоболору да бар болгон. Ушулар боюнча акыл эмгеги маданияты китеби агайдын, ушулар боюнча суроолор болгон. Кругозор боюнча суроолор болгон. Мына бул китептерден ушулардын бардыгын окуп, үйрөнүп, изденип, биз канчалаган көп нерселерди билип алдык, үйрөндүк. Өзүбүзгө эң чоң тажрыйба, балдарды тарбиялоо боюнча тажрыйба топтодук. Эң белгилүү инсандардын аркасында дагы энелердин мээрими, эненин ролу чоң экендигин туюп, сезип билдик. Мадаминов агайдын энелер мектеби уюшулгандан бери канчалаган энелер мектебинде окуп, анын натыйжасын, баалуулугун көрүп билип жатабыз. Энелер мектеби агайдын китептери, булар келе жаткан муундарга даяр эң баалуу, кымбат нерсе деп ойлоймун. Ошол энелер мектебин бүтүргөн энелердин балдарды тарбиялоодогу эң эле баалуу тажрыйба топтогону, натыйжасы эң чоң билинип жатат. Бул гимназиядагы бул конкурстар мындан тышкары белгилүү инсандардын өмүр жолдору, алардын аткарган иштери боюнча дагы суроолор коюлгон. Ыр-бий, шаңдуу өткөн, канчалаган аракет кылып, көп нерселерди билип алдык. Энелер мектеби республика боюнча жайылды. Буга биз өтө сүйүнүчтөбүз. Ошол 1999 жылы уулум Омурзаков Шухрат 6 класста гимназияда окуган. Жакшы окуп, билим алып, бюджетке өтүп, БГУнун экономика факультетин бүтүрдү. Азыр иштеп жатат. Мына нечен жылдардан бери бул гимназиянын окуучулары олимпиадаларда алдыңкы орундарды ээлеп келе жатышат. Республикалык тестилөөдө жогорку балдарды алып, бюджеттик орундарда көпчүлүгү жогорку окуу жайларында, чет мамлекеттерде окуп жатат. Бул дагы энелер мектебинин таасири дагы болот. Гапыр агай түптөгөн гимназия мектеби, баалуу кымбат канчалаган китеби бүт өлкөгө жайылды. Энелердин мектеби эли үчүн кызмат кылып талбады. Ак эмгегин окуучуга арнады. Акылдуу, атактуулар арасынан көрөмүн өзүбүздүн Мадаминов агайды.